Задержали группу подозреваемых, которые удержали 15-летнюю девочку в сексуализированном рабстве. Бишкектин четиндеги айылда 1-класстын окуучусу зордукталды делген окуя жогорку кеңеште да көтөрүлүп. Акыркы убакта жашы жете элек балдарга карата зомбулукка байланыштуу окуялардын көбөйүп жатканына баарыбыз күбө болуудабыз. Өз кезегинде мындай жаңылыктар коомчулуктун үрөйүн учуруп, кылмышкерлерге карата катуу чараларды көрүүнү талап кылууда. 2022-жылы Кыргыз Республикасынын кылмыш жазык кодексине өзгөртүүлөр киргизилип, ага ылайык 155-берененин 3-4 бөлүгүндө 14 жаштан 18 жашка чейинки жана 14 жашка чейинки жаш өспүрүмдөргө майыптарга карата сексуалдык мүнөздөгү зомбулук аракеттери үчүн 15 жылга же өмүр бою эркинен ажыратуу жазасы каралган. Бирок акыркы жылдарда мындай кылмыштарды жашы жете элек өспүрүмдөрдүн өздөрү жасап жатканы кооптондуруп, аларга карата коомчулук жана укуктук система кандай реакция кылыш керек деген суроо жаралат. Ушул жана башка маселелерге байланыштуу Кыргызстандагы ювеналдык юстиция канчалык натыйжалуу, практикада кандай көйгөйлөргө туш болууда жана кандай өзгөртүүлөрдү иштеп чыгуу муктаждыгы бар деген суроолорго Чүй облустук сотунун судьясы Маматалиев Таалайбек Ажыбекович жооп берди. Саламатсыздарбы, бүгүнкү сөз кыла турган тема бул Кыргыз Республикасында ювеналдык юстиция качан пайда болгон боюнча. Биринчиден, ювеналдык юстиция өз эмне экени жөнүндө айтып кетсек, бул сот адилетин ишке ашырууда жана социалдык реабилитация маселелерин камтыган 14 жаштан 18 жашка чейинки мыйзам менен чатагы бар балдарга карата чаралардын тутуму, ошондой эле ал мыйзам менен чатагы бар балдар, ошондой эле алардын соттук укуктарын коргоого муктаж болгон жашы жете электердин укуктарын жана эркиндигин максималдуу жоготууга багытталган укуктук жана социалдык реабилитация маселелерин да камтыган чаралардын тутуму. Кыргыз Республикасы балдардын укугу боюнча негиз салуучу эл аралык документин Бириккен Улуттар Уюмунун балдардын укуктары жөнүндөгү конвенциянын катчысы болуп салган. Ошо Бириккен Улуттар Уюмунун сунуштамасынын негизинде алардын ошол балдардын коргоо конвенциясынын негизинде балдар кодексинин талабына ылайык талаптардын баардыгы Кыргызстан тарабынан өткөрмө макеттери аткарылды. Ошол сайкеш келтирип, мына ушул мыйзамдарга ушул өзгөрүүлөр киргизилди. Себеби балдардын ишин алып барууда өзгөчөлүктөр, чоң адамдарга караганда өзгөчөлүктөр менен иш ашырылат. Балдарды эгер шүктүү катары сурак кылынса, эгер жабырлануучу күбө катары болсо, буларга отдельный өзүнчө ар бир мыйзамда глава бар, бөлүктөр бар. Булардын өзгөчөлүктөрү ошол чоң адамдарга караганда булардын сурак кылуу, сот процессинде ишке алып баруу, башка тергөө учурундагы иштердин баардыгы өзгөчөлүктөр менен, буларга отдельный глава аркылуу өзгөчөлүктөр менен. Биринчи сөзсүз түрдө катышуусу педагогдун, өкүлдүн, мыйзамдуу өкүлдүн, адвокаттын бул милдеттүү түрдө катышыш керек. Аларсыз иш алып барылбайт. Алардын сурак мөөнөтү да кыскартылып атат. Мисалы, чоң кишини бир күн кечке сурай берсе, буларды 2 сааттан ашпаш керек. 2 сааттан 2 жолу катарасынан сурады, болду. Күнүнө 4 сааттан ашык сурак кылууга болбойт. Ал баланы камаганга да болбойт. Сөзсүз түрдө эгер бөгөт кою чарасы каралса, эгер кылмыштын ооругуна карап өзгөчө эле оор, баягы адам өлтүрүү немелер болсо, ошондо гана исключительный порядке деп коет да. Ошондо гана камакка алынышы мүмкүн. А башка учурда сөзсүз түрдө булар ата энесинин көзөмөлүндө өткөрүлүп, же болбосо колкатта жүрүш керек. Ал эми камаган учурда камаларын ошол бөгөт кою чарасын өзгөртүп камакка тандаган болсо, сөзсүз түрдө аны биринчи башында эле медициналык тараптан сөзсүз аны дене боюн изилдеп, медициналык кароо жүргүзүш керек. Себеби кийин ал ичине киргенден кийин кандайдыр бир запкы же болбосо ал нерсе бааланыш керек да. Мына ден соолугу баардыгы жакшы. Балдарды кармаганда сөзсүз түрдө чоң адамдардан бөлөк кармалат. Алардын эгер даже сот жоопкерчиликке тартылып өкүм чыкканда дагы булардын колониясы сөзсүз түрдө отдельный чоң кишилердин арасына кошулбайт. Сурак учурунда дагы ушул изолятор, тергөө изоляторунда дагы ушул чоң кишилер менен чогуу камалып кармалбаш керек. Алар отдельный өзүнчө каралып, сотко алып келгенде да өзүнчө каралып, өзүнчө кетишет. Даже ушу чоң кишилер адамдар менен бирге кылмыш жашап калган болсо, бул артыгын өздөрүнчө иштин дело, кылмыш ишин бөлүп, тергөө амалдары дагы өзүнчө жүрөт. Алар менен кошуп жүрбөш керек. Себеби чоң адамдар буларга психикалык тараптан таасир этиши мүмкүн. Коркутуп коюшу мүмкүн, алдап коюшу мүмкүн, башка таасир этиши мүмкүн. Ошондуктан булардын ошол сотко чейинки өндүрүштө дагы, сот өндүрүшүндө дагы сөзсүз түрдө буларды ошол даже чогуу жасаган кылмыш, чоң адамдар чогуу жасаган болгон учурда дагы бөлүнүп, өзгөчө отдельно каралат да. Мыйзам негизинде ошондо көрсөтүлгөн. Ал эми ошол коркунучтуу аз же ончара эмес кылмыштар болсо,
бул сот тутумунан жоопкерчиликтен бошотуп, жазанын ошо гумандуураак, жеңилирээк жазаны колдонуулу. Муну сот ошол чечим кабыл алып атканда ошол карап туруп чектөө коет. Ошол чектөөлөр негизинде баланы кандайдыр бир ошол тарбиялык мааниде тарбиялап, реабилитация кылып, кайра ошол коомго мындай кылмышка аралашпай турган кылып, кийин ошо эс акылы чоңойгондон кийин өзүн токтосун деген бул чара, бул эми мамлекет тарабынан каралып атат. Себеби баланы биз адамдардан бузуп албайлы деген максатта. Себеби өсүп аткан бала любой нерсеге чөйрөгө тез кирип кетет да. Чоңдордун таасири көп да. Ошондуктан мындай нерселерди сразу эле наказание берип камакка киргизсең, ал жерден жакшы адам чыкпашы мүмкүн да. Анан эми эгер ал чаралар таасир этпесе, кайра эле кылмыш кыла берсе, анда конечно ошол мыйзам боюнча ал мындай эске алынат. Ошону эскертүүлөр берилгене карап ушундай жараларды берип мүмкүнчүлүк берсе деле карабай оңолбосо, анан эми анда ошол эркин ажыратуу жазалары колдонулушу мүмкүн. Айтып кетчү нерсе, мына чаралары келсе, алар 6 айдан кийин эгер эч кандай бир башка жаза кылбаса, мына пробацияны деле 6 ай ошо жарым срок өткөндөн кийин, баягы чектөөлөр деле жарым срок өткөндөн кийин, мисалы пробация 6 айдан 1 жылга чейин дайындалат да. Мисалы 6 ай койду, эгер 3 айдын ичинде, мисалы 8 ай койсо, 4 айда кийин 4 ай ичинде эч кандай бузуулар жасабаса, жакшы жүргөн болсо, пробациянын органынын сунушу менен ушу жазанын жарымын өткөнгөндөн кийин ал жаза дагы алынып салышы мүмкүн. Эгер бала шектүү катары кылмыш сот процессинде катышкан болсо, бала жөнүндө терминде айтсак, бала деп кылмыш жаза кодексинде 18 жаша толо элек жарандар айтылат. Баланын жоопкерчилиги 14 жаштан, кылмыш жаза жоопкерчилиги 14 жаштан башталат. Бир өзгөчө оор жана оор кылмыштар боюнча. Ал эми жалпы субъект катары 16 жаштан ар бир жаран кылмыш жаза жоопкерчилигине тартылышы мүмкүн. Эми кылмыш жаза жоопкерчилиги боюнча сот процессинде бала шектүү катары эгер өткөн болсо, Атайын жогорку соттун буйругу бар. Ошол эгер бала катышкан сот процессине, кылмыш иштери сөзсүз түрдө ошол райондун төрагасы катары каралыш керек. Ишке мамлекеттик айыптоочу катары райондун прокурору же орун басары катышат. Бул айтканда өзгөчө маани берилет, себеби балдардын кылмыш иши АШ кылмышы сотко чейинки өндүрүштө эле бул кылмыш иши эгер башка чоң адамдар менен кошо тартылып калган болсо, сөзсүз түрдө кылмыш иши өзүнчө өндүрүшкө бөлүнүп, аларды ошо чоң жарандар 18 толгон чоң кишилерден бөлүнүп иш тергелиш керек. Иш өзүнчө тергелип келип сотко өтүрүлөт. Сот өндүрүшүндө дагы бул өзгөчө каралат. Ал эми сот процессинде эгер ошол иш бөлүнбөй келип калган болсо, анда сот процессинде судья тарабынан ошол ишке өзүнчө өндүрүшкө бөлүнүп, башка айтканда чоң кишилердин менен кошо каралбай, отдельно өзүнчө каралыш керек. Сот иши сөзсүз түрдө баланы эгер шектүү катары суралса, анын мыйзамдуу өкүлүнүн катышуусу менен, мыйзамдуу өкүлү катары бул жерде ата энеси катышышы мүмкүн. Эгер ата энеси жок болсо, анда атайын дайындалган, ошо тергөө тарабынан табылган, ушул сөз аштан дейт өкүлү, ошо мыйзамдуу өкүлү катары катышат. Эгер алардын катышуусуз сот процессин жүргүзүүгө тыюу салынат. Адвокаттын катышуусу өзү милдеттүү түрдө. Ошо менен бирге сот процессинде жаңы кирген түшкөн кылмыш иши боюнча сот тарабынан ишке кабыл алып атканда эле пробация органына 18 жашка толо элек шектүү балага пробациялык баяндама даярдоо жөнүндө токтом жөнөтүлөт. Аларды милдеттүү түрдө жөнөтүш керек. Кылмыш жаза процессуалдык кодексинин талабына ылайык. Сот процессинин жүрүшүндө сөзсүз түрдө сурак кылганда ушулар жогорку өкүлдөр менен катышуусунда болот. Эгер ошол далилденсе, анча оор эмес жана коркунучу аз кылмыштар боюнча бала биринчи жолу соттолуп аткан болсо, анда булардын кылмыш жаза жоопкерчилигинен бошотуу маселелери да каралышы мүмкүн. Жарашуу келишими негизинде сөзсүз болуш керек. Бул иш боюнча иштин купуялуулугу сакталыш керек. Ал эми жаза кандай жана жаза дайындалганда сөзсүз түрдө бул жерде эми тараптар бар. Тарбиялык мүнөздө мажбурлоо чараласы колдоо менен жаза дайындаса болот. Ал эми эскертүү менен көзөмөлгө өткөрүп берүү жөнүндө ата энесинин көрөмөсүндө. Ал эми эгер ал болбосо, анда уже пробация билеттерин жүктөп, кылмыш жазадан бошотууга мүмкүнчүлүк бар.
14 жаштан 18 жашка куракта балдарга карата колдонуучу жазалар түрлөрү булар эми биринчи коомдук иш, айып, эркиндигин чектөө, түзөтүү жумуштары, анан эми эң эле акыркысы бул ошо эркиндигин ажыратуу жазасы каралган. Жаза дайындоодо дагы максималдуу түрү чектелген, 10 жылдан ашык дайындоо болбойт, кылмыштын общий жагдайына карап. Ал эми пробация милдеттерин жүктөө менен пробациядан бошотуу дагы убакыты азайтылган. Ошо менен бирге эгер бала ошо пробация мезгилинде жүрүп дагы кылмыш кылган болсо, экинчи кылмыштын жазасын кошуп, пробациялык экинчи жолдо пробациялык көзөмөл дайындоого мүмкүнчүлүк берилген. Бул деген эми ошол балдарды укуктарын чектебей, балдарга ошол коомго кайтып келишине өбөлгө түзүү үчүн мына жагдан чыгууга маселесинде караган мыйзам боюнча каралган. Ал эми бала эгер иш боюнча жабырлануучу же күбө катары өткөн болсо, анда ата-энелер дагы катышат, ата-эне же мыйзамдуу өкүлдөр. Эгер алар жок болсо, кайра эле ошо ОПСдин өкүлү башында атайын дайындалган. Ал эми күбө же жабырлануучу катары 14 жашка чейин болсо бала, ага сөзсүз түрдө психолог жана педагог чакырылат. Ошол катышкан мыйзамдуу өкүлдөр, психолог, педагогдор уруксаты менен иш боюнча суроо берүүгө да укуктуу, иштин сот протоколу менен таанышууга укуктуу, сот чечимин алуу укуктуу. Ал эми 16 жашка чейинки күбө же жабырлануучуну сурак кылуунун астында төралык тарабынан бул иштин толук жана туура көрсөтмө берүү боюнча иш маанисин түшүндүрөт. Ал эми жоопкерчилик боюнча, мыйзам боюнча эгер жалган көрсөтмө же көрсөтмө берүүдөн баш тартуу боюнча укуктарын түшүндүрүлбөйт, ал боюнча подписка дагы алынбайт. Жоопкерчилик жөнүндө бул жактар эскертилбейт. Эгер күбө же жабырлануучу 14 жашка чыга элек болгон болсо, анда сот процесске сөзсүз түрдө соттук психолог жана педагог чакырылат. 14 жашка чейинки. Тараптардын өтүнүшү боюнча же сот өзүнүн демилгеси боюнча эгер жабырлануучу жаш бала болсо, айыпталуучунун көзүнчө жооп бере албаса, анда айыпталуучунун сот залынан чыгарылып, андан кийин өзүн абдени сураса болот. Аны сурак кылгандан кийин, айыпталуучу кайтып келгенден кийин ошол көрсөтмөсүн бир сыйра айыпталуучуга угузуп, мындай көрсөтмө берди деп протоколун окуп берилет дагы. Андан кийин тараптарга суроо берүүгө мүмкүнчүлүгү берилет. Ал эми өтө эле жаш кичине бала болгон болсо, ар бир сотто өзүнчө балдар комнатасы бар. Ал жерде ушундай непринужденная обстановка деп коет, баягындай үйдөгүдөй эле оюнчуктар баардыгы болгон, ошол жерде отургузуп баланы сурак кылат. Ал жерде соцпедагог же болбосо ошол психолог суроолорун берип, ошол жерде сурак кылынат. Күбө же жабырлануучу болсо жаш бала. Эми мыйзам боюнча кылмыш жаза жоопкерчилигине бала 14 жаштан баштап гана жооп берет. Кылмыштын ошо оор жана өзгөчө оор кылмыштар үчүн гана. Менее тяжкий кылмыштар аз кылмыштар боюнча 14 жашка чейин бала жооп берилбейт. Ал 16 жаштан гана башталат. Жалпы бардык кылмыштар боюнча 16 жаштан баштап жоопкерчилик каралган мыйзам боюнча. Ал эми именно ошо 14 жаштан баштап бул адам өлтүрүү, тоноо, баягындай оор өзгөчө оор кылмыштар. Кыргыз Жаза кодексинин 30-бенесинде көрсөтүлгөн, ошол жерде бес перечин касы иш боюнча 14 жаштан баштап жоопкерчиликке тартуу боюнча анда баардыгы көрсөтүлгөн ошол боюнча. Ушул кылмыштар гана боюнча 14 жаштан баштап жоопкерчилик каралган. 14 жашка чейин кылмыш жаза жоопкерчиликке тартууга мүмкүнчүлүк жок. Эми мыйзамда каралбаса жоопкерчилик тартылбайт да. Менин ичине оюнум эми бала кезинде бекер айтпайт. Себеби бул кылмыш чөйрөсүнө кантип аралашып калат? Биз ушуну башташыбыз керек да. Ким менен аралашып калат, кантип барып калат? Кээде балдар өздөрү түшүнбөй эле жанагы чоңдордун үгүттөөсү аркылуу же коркутуусу аркылуу эле аралашып калышы мүмкүн да. Ал ишти ошо кылып аткан бул кылмыш экенине баа бере албайт. Кээ бир балдар өздөрү чоң болгону менен бизде психологияда дагы мындай термин бар, жанагы өнүгүү адамдын калыптанышы баланынчы. Вроде жашы чоң, но акыл эси 2-3 жаш кичине болушу мүмкүн. Бул ошон үчүн сөзсүз түрдө баланы эгер бир чектүү катары тартып же болбосо тарса же жабырлануучу катары болсо сөзсүз түрдө экспертиза жүргүзүш керек булардын психологиялыкчы. Ошонун негизинде балдарды бул ишти түшүнүп болбогондуктан андан ошо балага карата бул эгер баардыгын эле кылмышкер катары эле камай берсеңиз, ал жерде чөйрө башка билесиз. Ал чөйрөдөн башка, ал жерден кайра жаман нерсеге уланып, кайра дагы өнүгүп, кайра коомго ачууланып дегендей баланы кайра өзүн бузуп алышыбыз мүмкүн.
Ошондуктан буга мамлекет тарабынан ошо гумандуулук баланы ошол коомго кайтылып ушундай нерсени кайталабаш үчүн ушундай чаралар жеңилдетилген чаралар колдонулган. Ошону менен бирге бул ата эненин жоопкерчиликсиз болот дегенге мен каршымын. Себеби ар бир иш боюнча бул баардыгы ата энеге мисалы өзүнүн көзөмөлүн өткөрүп берүү боюнча чаралар бар. Ата эне кайра эле ошону карабаса, көзөмөл албаса, анда баланы ал ата эненин көзөмөлүнөн алып башка жакка өткөзүү механизмдери бар. Эгер кылмыш кыла турган болсо, ошонун негизинде карап туруп чараларды колдонуу да мүмкүн. 14 жашка чейин баланын пробация кардары болбойт. Себеби кылмыш жаза жоопкерчилигинде сотко тартылган, кылмыш жаза жоопкерчиликке тартылган адамдарга гана ошол пробацияны колдонуу менен жазадан бошотулат. Бул эми эгер балага эркинден ажыратуу жазасы берилсе, ошо эркинден ажыратуу жазасынан шарттуу түрдө 109-беденин негизинде ага пробациялык көзөмөл дайындалып, 6 айдан 1 жылга чейин ал жазадан бошотулат. Эгер ошол көзөмөл учурунда 6 айдан 1 жылга чейин ошол эч кандай башка кылмыштарды кылбаса, ошол негизинде ал суроо өтүп бүткөндөн кийин ал жазаны өтөп бүттү деп эсептелинет дагы камакка айланышкан жаза колдонулбайт. Ал эми жаза жоопкерчилиги 14 жаштан баштагандан кийин, демек 14 жашка чейинки балага бул пробация органынын кардары да болбойт, ага жаза дагы дайындалбайт. Бул боюнча эми ишти караган судья ар бир өзү чечим кабыл алат. Ар иштин жагдайына карата болот. Бул жерде бир эле ошо кылмыш жасады бүттү деген эмес. Бул жерде көп нерсе бар. Экспертизалар жүргүзүлөт. Баланын ошол кылмышты жасаган өзүнүн умысылы кандай болгон? Буга чейин ошо иштерди кылып жүргөн эмеспи? Ал кандай максатта кылып атат? Ошолордун баарына баа берилип, бул жалпы түрдө ар бир судья өзүнүн жеке ою менен жаза дайындайт. Эми мамлекет тарабынан эми гумандуулук, конечно, бар, бирок бардык эле иш жагдайына гумандуу боло бериштин деле кереги жок. Мисалы, жабырлануучуга кандай зыян келтирилди, ага психологиялык жана физикалык кандай бир азаптарды алып келди, ошонун баарын караш керек. Иштин жагдайын карап туруп, анан чечим кабыл алыш керек. Анан эми жаш экен деп эле гумандуулук деп эле бошотуп беришин мен андан каршымын. Ошондуктан сиз айтканыңыз туура, эгер өтө эле оор, өзгөчө оор кылмыш болуп, анан ушундай азаптарды келтирген болсо, жабырлануучу жаш балагачы, анан эми шектүү дагы жаш экен деп эле аны бошотуп беришин деле мен ага туура эмес деп ойлойм. Ошон үчүн ар бир иштин өзүнүн жагдайына карата, ар бир иштин кылмышына карата баа берип туруп, андан кийин гана жаза дайындалыш керек. Бул жерде жабырлануучунун укугун дагы колдонуш керек. Укугун сөзсүз түрдө колдонуш керек. Ал эми кылмыш, любой кылмыш, эми жазасыз калбаш керек. Быйылкы жылы ушул ОШП аркылуу, башка айтканда бизге Турция мамлекетинин Анкара шаарына 3 күндүк семинарга катышып келдик. Именно ошо ювеналдык юстиция боюнча. Ал жерде Кыргызстандын делегациясы барды, ошо Өзбекстандын делегациясы барды. Ошол жерде сот адилеттүү мектеби бар экен алардын. Ал жерде ошол өзүнүн практикалары боюнча айтып кетти. Эми Турциянын системасы бул Франциянын мисалы сот системасын кабыл алышыптыр буларчы. Ал жерде ювеналдык юстиция катуу иштеп атат экен да. Соттордо адистештирилген ювеналдык соттор бар экен. Именно ушул жаш балдар боюнча, жаш балдардын иши боюнча кылмыш иштери, жазык иштери, жарандык иштерди карай турган адистештирилген дайын ювеналдык соттор бар экен. Кичинекей район чекит райондарында жок болсо, калган бардык шаарларда ошол ювеналдык соттор, адистештирилген соттор иштейт дейт. Алардын укугу боюнча өтө чоң корголот экен, кээде даже ашыкча козголуп кетет экен. Аларда ар дайым ишеним телефондору бар экен. Ошол жерге ар бир бала эгер өзүнө зордук зомбулук көрсөтүп, үйүндө укуктары бузулган болсо, бала болобу, кошуна болобу, анонимность ал жерде бар дейт. Анан аты жөнү айтылбайт экен. Ошол негизи менен эле ишеним телефондору аркылуу эгер балдардын укугу бузулган болсо, звонок менен эле атайын соц кызматкерлери барып, жайында барып текшерип, эгер ошол нерсе тастала турган болсо, балдарды укуктарын коргоо боюнча сот мамлекет өзү турат экен. Полицияда ошол сот, акыры сот прокуратура баарын көзөмөл алат деп сотко чейин келет экен. Эми анын кандай жакшы жагын айтыш боюнча көрдүк, эми мындай практика көрбөдүк, бирок
өнүккөн деп айтсак болот да бизге караганда. Бизге ошол именно балдардын кылмыштуулугу боюнча, балдардын укуктары боюнча баягы эрежелерин, ошолордун тажрыйбаларын алсак болот. Эми адистештирилген сот бизде деле эми адистештирилген сот болбосо дагы бизде жанагы төрагалар карасын сөзсүз түрдө райондун атайын прокурор катышсын деген нормалар бар. Бул деле биздин деле ошо жаш балдарга көңүл буруу боюнча Кыргызстан деле аракеттер жасап атат. Эми бул нерсе секин өнүксө керек деп ойлойбуз. Бала укугун коргоо боюнча дагы биз бардык аракеттер жасап, мыйзамдар эгер ошол шейкеш келтирилсе, кийин ошол системаны өнүгөткү деген ойдомун.